Бегимай Турусбекова ырчы боюнча эле калат. Айымдарга, кыздарга кайрылгым келген. Билим алууга негизи эч качан кеч эмес деп. Жана студенттердин арасында ошо англис тилин үйрөнүп. Биз негизи аялдар жашоодо мындайбыз го, өзүбүзгө чектөө кое беребиз. Азыркы жаштарда карабайсыңар, баары тең окуу деле качып жүрбөйбү? Таланттуу адам бардык жагынан таланттуу. Жаштыгымдын мыкты көзөрмөндөрү студенттик куракта болгон деген сөздү сиз да угуп калдыңыз беле? Мына ушул сүйүүгө, билимге жана гүлкү шаңга толгон студенттик күндөргө биргеликте жалпыбызды жетелеген Апам кайра студент тасмасынын бет ачаарына күбө болобуз. Андыктан биз менен болуңуздар. 25 октябрь күнү Бишкектеги кинотеатрлардын биринде айымдар режиссерлук кылган Апам кайра студент аталышындагы кинонун жабык көрсөтүүсү болуп өттү. Анда аял затынын тапкычтыгы, акылы кеңири сүрөттөлүп, жалгыз бой эненин турмушу көркөм чагылдырылып берген. Бул маселе негизи эң башкы маселе. Мен айымдарга, кыздарга кайрылгым келген. Билим алууга негизи эч качан кеч эмес деген идеяны бергим келген. 85 жашта болосуңарбы, 95 болосуңарбы, 50 болосуңарбы, эч качан бирдекени баштаганга, жаңы жумуш издегенге, сүйүүгө, бизнеске же окууга негизи кадам таштаганга эч качан кеч эмес деген идея. Ошентип мен мындай мотивация бергим келди да. Жана тасманын башкы каарманы Бегимай эже. Эмне себептен Бегимай эже? Мен негизи сценарий жазып атканда эле бир образ көргөм да, мындай өзү мээримдүү бир, мындай көзү жаркыраган бир аялды элестеткем. Анан кастинг учурунда көп претенденттерди көрүп, актрисаларды көрүп, анан негедир өзүм чечим чыгардым. Ошо Бегимайды эле алайын депчи. Сүйүүгө, жаңы ачылыштарга бай, билимге умтулган, кызы менен бирге ийгиликти багындырган каарманды мыкты деңгээлде чагылдыра аткарган Бегимай Турусбекова менен маектештик. Бегимай Турусбекова ырчы боюнча эле калат. Ырчы бойдон эле. Бул сунушка мен сунуштан баш тарта албаганымдын себеби режиссер эжекебиз аял киши болгондуктан, анан ушунчалык мага ишенип туруп алды. Сунуш түшкөндө мен чындыгында бул кинодон дагы баш тартмакмын. Анан бул жерде Регина Суранова эжекебиз аябай мага ишенип туруп алды. Сиз гана аткара аласыз. Мен сизге гана ишенем деп туруп алды да аябай. Анан мага ишенгендиктенби ушунчалык, анан команданын дагы жакшы болгондуктан, командада дагы аябай жакшы адамдар чогулуп турубуз да. Негизи бардык эле нерсе сени кандай адамдар курчап турса, ошондон дагы көп нерсе зависит этет го, ошондой болуп калды да. Бул жерде командада жакшы болду, режиссер эжебиз да жакшы болду. Анан азыр ырчылык менен актерлук болуп атат да, экөө айырмасы бар бекен? Албетте айырмасы бар. Негизи бизде мынтип коет го, таланттуу адам бардык жагынан таланттуу депчи. Анан эми мен өзүмдү актрисамын деп айтпайм. Мен ырчымын. Анан актриса жагынан дагы өзүмдү бир сынап көрөйүн деп дагы чечтим да. Бир чоң экрандан өзүмдү дагы бир сырттан байкап көрөйүн. Кандай ошол нерсе мага болобу, болбойбу, ийине жеткире аткара аламбы деген өзүмө дагы бир суроо талап жаралды. Ошондуктан бул киного макул болдум. Эми эркектер дагы, мырзалар дагы көрүп коюш керек да, негизи бул кинону. Анан орусча айтканда мотивационный кино десем болот. Аялдарга кандай десем, биз негизи аялдар жашоодо мындайбыз го, өзүбүзгө чектөө кое беребиз. Мисалы бир турмуштан ажырадыңбы, экинчи турмушту улантып кетүү же дагы бир жолу турмушка чыгып кандай бир жакшы мырзага туш болуп каламбы деген бир суроолор жаралат. Жок, мен ошо турмушка чыкпайм, бир жолу турмушка чыктым, мага ошол жетет. Ушул балам үчүн жашайм, кызым үчүн жашайм деп жашайбыз да негизичи биз. Ошол нерсе болбош керек, ошондойго бир чектөө койбош керек деген бир мындай нерсе
нерсе болуп атат да бул жерде. Ошо анан эң башкысы бул окуу, билим алуу эч качан кеч эмес. Никогда не поздно учиться деп коет го, учись деп багы. Ошондой болуп атат да бул жерде дагы. Ошо эч кандай бизде мындай да, мен 40ка чыгып калбадым, 50ге чыгып калбадымбы. Ой, мен эми студент болмок белем деген бир өзүбүзгө бир чектөө кое беребиз да. Ошо бул нерсе ошо чектөө болбош керек аял затында. Эч качан билим алуунун эрте кечи жок. Билим алуунун эрте кечи жок. Кайсы жаш куракта болбо максатыңды аткарууга, билим алуу аркылуу жетеримди далилдеген 83 жаштагы студенттин ролун жаштар менен тең тайлаша аткарган Асан Аманов андагы кызыктар менен бөлүштү. Мен бу жерде мындай да, өзү бир 83-төгү чала экен. Студент экен. Бул өзү бай оюна келгенин, анан мындай бир абстрактный киши окшойт. Маракел өзү бир жашоого, турмушка, окууга кызыккан киши экен да. Анан ошол жерге келип, жана студенттердин арасында ошо англис тилин үйрөнүп, анан кийин окуйм деп далалат кылган. Азыркы жаштарды карабайсыңар, баары тең окуу десе эле качып жүрбөйбү. Бул баары сөз бар го бир, тиги окууга каарылык жок депчи. Ошондой абышка экен да. 83-төгү бүт тегерек жетинбегенин баары тең эле жаш кыздар, жаш балдар. Анан жалгыз эле мен ошо окууга далалат кылган бир кызыккан, жашоого, турмушка, окууга бүт баарына кызыккан киши экен да. Ошону ойнодум. Тасман тартылып жаткандан айтпадыңызбы жалаң жаштар деп. Жаштар менен кызыктуу эле болдубу сизге? Эми жаштар менен кызыктуу болгон менен баягы тең менен тезек кабы менен дейт го. Өзүнүн тең туштарың болсо тамашалашканга, сүйлөшкөнгө, ойногонго мындай жакшы болот да. Анан жаштардан мурусу баракел айрандын үстүнө коңус түшкөндөй бөлүнүп калат экенсиң да. Батын албайсың же, сүйлөшө албайсың. Алардагы да бирдеме тамашалап айтып койсоң дагы оор тийип калабы дейсиң. Алардын жанында туруп мындай сүйлөшүп атканына кошулуп угуп калсаң дагы тиги чалаң деп атабы дегендей болупчу. А тигиндей болсо өзүң тең менен болсо жакшы эле болот. Эгер ушул тасмабыз жакшы оборот алып, эгер адамдар көп адам көргөн болсо, эгер ошо апам кайра студент 2-чи сериясы части чыга турган болсо, ошондо гана тасмага тартылам. Бирок башка тасмаларга азыр эч кандай пландарым жок. Буюрса кино өз максатына жетиптир деп мен түшүндүм. Аябай жакшы болуптур. Элдин кабыл алуусу арасында күлүп отургандар болду, ыйлап жеринде ыйлап отургандар болду дегенде мен өзүм жеке өзүм баамдап карап отурдум да. Мага тасма абдан жакты. Мен негизи өзүмдүн коллегам бул киного тартылды. Дилшот Мамажанов профессордун ролун аткарган. Негизи профессионал болбогондуктан менин оюмча актерлор аябай өзүнүн ролун жакшы аткарышты. Тасма мага аябай жакты, сонун кызыктуу болду. Анткени актерлор профессионал болбогондуктан, бирок кино негизи аябай сонун болуптур.